Салам. Биз азыр 2 саат мурун Барселонадан Парижге учуп келдик. Биздин Париждеги отелибиз. Азыр кирип көрсөтөм. 2 күнгө 200 евро экен. Анан завтрак кирет экен. Ошол суммага. Мына бул жерде кровать, телевизор, чакан комната экен, стандартный. Бул жерде ванна, туалет, душеваясы. Так. Сөйтіп балкону бар екен, кичинекей. Азыр эшикке чыгып көрөбүз сыртын. Французский район. Бул Париждин Бел-Эйр деген район экен. Бул жерде байкем иштеп атат. Биз азыр Париждин метросуна келдик. Биздин турган станция Бел-Эйр деп айтылат экен. Азыр түшөбүз, билет алабыз. Биз биринчи күнү эле эс албай эле Эйфель башнясын көрүп келели деп жөнөдүк. Биз 2 адамга билет алып атабыз. Бир билеттин баасы 2 евро 10 цент турат экен. Биз жашаган райондон Париждин центрине чейин метродо жарым саат жол жүрдүк. Биз азыр станциядан түштүк. Уже келип калдык. Уже бизге көрүнүп атат. Азыр жакыныраак барабыз жанына. Парижде дагы байкаганыбыз, таланттуулар өтө көп экен. Кимдир бирөө ырдап, кимдир бирөө бийлеп, көчөдө ушинтип өзүнүн таланттарын көрсөткөндөр өтө көп экен. Эйфелдин түбүндө ушинтип баары пикник кылып отурушат экен. Биз дагы ушундай сонун вид менен отурдук. Андай билеткалар популярный экен. Баары сатып алышып, ошо Эйфелдин жанына ушу билет менен түшөт экен. Сүрөткө. Баасы 8 евро. А мен болсо билетканы өзүм менен кошо ала келгем. Биз алган отелде завтрак берилет экен. Азыр французский завтрак не дешет экен, көрөбүз. Бонжур. Азыр элдин баары туруп завтрак кылганы кетип атышат. Саат 7ден 9га чейин түшүш керек экен. Анан уже столовый жабылып калат экен. Эйфель ушинтип күйөт экен. Сон болуп кетишиндечи. Биз кечээ суук болуп кеткен үчүн келе бердик, күтпөй эле. Түштүк, биз азыр кирип көрөбүз эмнелер бар экен дагы бир. Бул жерден алат экенсиң. Дагы таң калганыбыз, тамактар аябай даамдуу экен. 5 химикатов, баары натуральный.
Байкебиз камерадан кичине сүрдөп кетти окшойт. Не кылдыңыз? Таза. Так, бул жерде эмне экен? Каты сүйлөрүм ушпайт. Цитрустар бар экен, ичинде суу полезный. Йогурт. Булар эмне экен? Пюре окшойт. Барынан birazdan салалım, эмне экенин билбейбиз. Яблочный ошки. Грейпфрут алдыңызбы? Жок. Жакпайбы? Сыр. Масло сливочное. Жумуртка кайнатылган. Бул жерде епчине окшойт, биз жейбиз. Кайсыны алышыңызды билбей калдыңыз. Карактаган жок. Круассан да бар. Алайын аны по чуть-чуть. Шоколад. Бул жерде шоколаддар бар экен. Шоколад. Шоколад жакшы көрөм. Банкасы менен эле ала албайсызбы, жакшы көрсөңүз. Круассан жөнөп турат. Экон алып коебуз. Барчаңа да бирден алып коебуз. Актан албайсызбы? Эмне жейсиңиз? Мен ошондой багет. Мындай багеттер булар традиционный нан экен, француздардынчы. Биз жагы күндө лепешка менен бөлкө жегендей эле булар. Күндө ушундай багет пиширген. Дамы сон экен. Кече бизде келип эле багетке түшкап барып жедик, алып. Бул жерде сосиска бар экен. Чучкун эти болуш керек, биз албайбыз. Жетсе керек. Кофемашина. Бул жерден кофе алам. Cappuccino? Cappuccino. Yeah. The left? This one? Yeah, this one. Correct? It's okay. First time. I told this to I told this in the middle. Ich hab die trinken gerade Rossa, die holen den Korb mit. Cappuccino. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Биз экинчи күнү Париждин көчөлөрүнө айланып чыктык. Ушундай сувенирный магазиндер аябай көп экен. Сувенирдин баалары 1 евродан жогору турат экен. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Тамак аш баалары Барселонага караганда бир аз кымбатыраак турат экен. Биз азыр эртең менен эрте көчөгө чыктык. Азыр станцияга кетип атабыз. Көчөлөрдү байкайлы. Көчөлөр аябай таптаза экен бул районда. Мындай зарядный станциялар бар экен, электрокарлар үчүн. Бул жерде бир француз машинасын зарядтап атат. Зарядка салып коюптур. Бул жерде кантип колдонуштун правиласы и автомат. Кантип төлөш керек, эмне төлөш керек? 15 минут 20 цент турат экен. Негизинен бул жакта
андай хэтчбек же болбосо универсал же мындай минивендерди көп минишет экен. Парковкалар баары платный экен бул жерде. Биз Парижде 3 күн болдук. 3 күндүн ичинде белгилүү жерлердин баарын көрүп чыкканга аракет кылдык. Ça me fait toujours penser à toi. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Toujours au même endroit, comme si c'était hier, je te vois. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Май айында Париж эртең менен кечинде суук болот экен. Биз жылуу кийим албай барган үчүн үшүп калдык. Анан мен сарафаным бар эле. Ошол сарафаным мойнума ороп, сууктан ушинтип сактанып жүрдүк. Ким майда барам деген болсо, жылуу кийимдерди алып алыш керек экен. Je ne te revois pas, tu seras toujours une part. Биздин каникул бүттү. Путешествиебиз бүттү. Эми үйгө жөнөдүк. Азыр Париждин метро станциясында. Биз 2 майда Парижден Барселонага, Барселонадан кайра Каяга учуш керек эле. Анан Францияда митинг болуп, биздин рейстер отмена болуп, ушундай ситуация болду. Анан эмне кылышыбызды билбей, автобустар жүрөт экен. Автобуска билет алып, Парижден Барселонага жөнөдүк. Биз азыр автобус менен Парижден Барселонага кетип жатабыз. Жолдо токтодук. Франциянын талаалары укмуш чоң экен, аябай чоң. Айыл чарбасы аябай жакшы өнүк көрүнүп турат. Биздин автобус мына бул Бла кар деген сайтынан билет алсаңыздар болот. Тебе за рекламу платили? Парижден Барселонага автобустун баасы 60 евро. Бирок 15 саат жүрөсүң. Франциянын талаалары аябай кооз, жолдору түз экен. Автобус дагы шарттарды жакшы түзүптүр. Кыйналбай, комфортно жетип алдык. Автобус 2 саат жүрүп, 15 минуттан перерывга токтойт экен. Франциянын дагы эмнеси таң калтырган жери, ушундай чет жерлер болсо дагы, чет жактагы шаарлар условиясы аябай жакшы түзүлөт экен. Бар жок нерсе бар. Ошентип планда жок эле шылтоо менен Франциянын дагы чет жактагы шаарларын көрүп алдык. Кешкирип калса 7:30 болду. Тулуза деген шаардан чыккан жерде пит-стопко токтодук. Бул жерде дагы условия аябай жакшы экен. Кыргызстандагыдай тамактар мен жемиштердин дагы жакшы. Биздин азыр акыркасын окуйса керек, азыр 3 саат жол жүрдүк. Испанияга кирип калдык. Азыр Жирона деген шаар келет, андан кийин Барселона.